референдум өткөрүп жатат. Жергиликтүү шайлоолорго кошуп 11-апрелде референдум же болбосо конституцияны реформалоо өтүп жатат. Бул референдумда каршы деп шайлаганыңарды суранам жана ошону туура деп эсептейм. Эмне үчүн экендигин азыр айтып берем. Бул референдум одоно азыркы конституцияларды бузуу менен болуп жатат. Ошондуктан кийин айтпады дебегиле. Каякта жүрдүң эле, акылдуу болуп, эмне үчүн ошол кезде үндөбөй калдыңар эле деп айтпагыла. Кийин кыйын болуп калганда, адамдарды кысмакка алып, эркиндиктер тыйылганда, кийин каякта жүрдүңөр эле, жарандыктар, активисттер деп айтпагыла. Ошондуктан азыр силерге түшүндүрүп кетейин, урматтуу элим. Бул жерде юридикалык жагы жана саясий жагын айтып кетейин. Бул референдум өзү жалпысынан кыргыз элине каршы чоң беттырмачылык алып тургай кылмыш деп эсептейм. Анткени учурдагы конституциянын 114-беренеси бузулуп, туура эмес процедуралар менен, туура эмес эрежелер менен өтүп жатат жана ошондуктан кыргыз элинин укугу бузулуп жатат. Конституция бул эл менен элдин келишими, кандай жашайбыз, бийлик кандай бөлүнөт ошол боюнча. Аны өзгөртүш бул өтө чоң процедура, өтө чоң стадияларды карайт. Ошондуктан юридикалык жагын түшүндүрүп кетейин. Эмне үчүн бул референдум легитимсиз? Биринчиден, муну аткарып, муну өткөрөйүн деп жаткан бийлик өзү, бул жогорку кеңеш өзүнүн укуктары бүткөн кезден кийин ушуну ишке сыртка чыгарып атат. Бул туура эмес. Конституциялык өзгөртүүгө азыркы жогорку кеңештин укугу жок. Алардын укугу төгөнгөн 28-октябрда. Андан кийин бул кеңешме түзүлгөн. Кеңешмени ким түзүш керек эле? Жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш түзгөн жок. Бул жерде ИО президенттин указы аркылуу түзүлүп атат. Бул дагы бузуу. Факты жөнүндө айтып атам. Үчүнчүдөн, ошол кеңешменин статусу легитимсиз. Анткени аны түзгөн уюм жогорку кеңеш болуш керек эле, закон боюнча. Андай болбой калды. Элдик талкуулар аркылуу өтөт, мыйзам аркылуу туура болгондо. Азыр болсо жанагы кеңешме деген топко өздөрү каалаган ошондой ушул кызыкчылыкты колдогон адамдар кирген. Башкача айтканда, ал кеңешменин өзү легитимсиз. Бул коомдук талкууга жарабайт. Бул стадиялары, эрежелери, процедуралары бардыгы бузулуу менен өтүп жатат. Демек, бул кыргыз элинин бетине шапалак сыяктуу эле шылдыңдоо, басмырлоо болуп жатат. Ошондуктан эгерде балдарыбыз жакшы өлкөдө жашайлы, эч жака кетпей, миграцияга да барбай, башка өлкөдөн жыргал жашоо издебей, өзүбүздүн өлкөдө калайлы десек, референдумга каршы добуш бериңиздер. Эми саясий жагын айтайын. Референдум деген бул ход, саясий жүрүш. Муну көбүнчө биздин өлкөлөрдө, мына авторитардык, диктатуралык өлкөлөрдө элди алдаш үчүн, өзүнүн бийлигин өткөрүп алыш үчүн, легитимдеш үчүн өткөрөт. Бул бийликти бир колго топтоп, элди алдоонун бир түрү. Ошондуктан референдумда 11-апрелде каршы же болбосо неявка деген кагазды жаздыргыла. Өзү элдик бийлик келип конституцияга кирет. Анын ичинде ошол бийлик кандайча аткарылат, 3 бутакка бөлүнөт. Эмне үчүн бул конституция өткөрүлүп жатат ушунчалык шашылыш түрдө? Анткени ошол тең салмактуулукту бузуп, бир адам, бир киши өзүнүн колуна бардык бийликти топтоп алайын деп жатат. Ал эми чындап өнүккөн өлкө болгондо, демократиялык принцип менен нормалдуу өлкө болгондо, конституция боюнча бийлик жок дегенде 3 бутакка бөлүнөт. Аткаруу, мыйзам, сот бийлиги. Азыр бул редакцияда күмөн менен болуп жаткан көчөлөрдүн артында жасалган
бул сунушталып аткан конституция боюнча бул салмактуулук, тең салмактуулук кармалбайт. Адам укуктары чектелет. Адамдын эркиндиктери, ошол эле кезде цензура пайда болот. Ошондуктан эгерде кайрадан баягы эзилген репрессия кездерин каалабасак, анда биз бул референдумга каршы добуш беришибиз керек. Ошондой жаман акыбалга келип калбоонун азыр деле мүмкүнчүлүгү турат. Бул кандай мүмкүнчүлүк? Ошол референдумга каршы добуш берүү. Анткени ошол гана кезде биз укугубузду сактап калабыз. Ар бириңер ойлойсуңар, мен эмнени чечмек элем? Баары бир чечилген, ал өтөт деп. Андай эмес. 11 апрель күнү ар бирибиз күчпүз. Ар бирибиз силабыз. Ошондуктан ошол укукту колдонуп, толук демократиянын берген бүт жакшы нерселерин колдонойлу. Эгерде референдумга каршы же неявка деген белгини көрсөтсөк, ошондо Кыргызстан сакталып калат. Эгерде андай болбосо, анда 30 жыл бою кашыктап тапканыбыз чакалап төгүлүп кетет. Кайра артка кетип, биздин кадыр баркыбыз, эл аралык репутациябыздын баары төгүлөт. Ал тургай жеке жашообузда, экономикалык бардык тараптан кысылып, кайрадан эле эски авторитардык начар өлкөлөрдүн катарына кошулуп калабыз. Андай болбошко азыр мүмкүнчүлүк бар. Кандай мүмкүнчүлүк? Өлкөбүздү сүйүү менен, мээрим менен ушундай манипуляцияларга жол бербөө. Референдумга каршы же болбосо неявка деген белгини коюңуздар. Мен сиздерди өтө сыйлайм, элим. Ушул өлкөдө жашаганыма өтө сыймыктанам. Бул өлкөдө мен дагы кетпей калгым келет. Мен дагы азыр эшиктеги балдардан жүрөгүм мыкчылып, ушундай конституцияны ойлонмой турмак, каяктан тамак таап жейбиз деген ой келип атат. Ушундай кезде референдумду жергиликтүү шайлоо кыпчып, кыстарып өткөрүү өзү зордук болуп эсептелет. Бул зордукка жол жок. Кыргыз эли дайым эркин эл болгон. Мындай кысымды көпкө чейин чыдабайт. Ошону болтурбай, тарыхтан сабак алып, азыртадан эле акылыбызга келип, мындай зордукка бөгөт коелу. Референдумга каршы же болбосо неявка деген добушту берели.